Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев Курманбек Бакиев келсе камалат. Урматтуу эл журт, кечээ Конституциялык соттун Курманбек Бакиев боюнча чыгарган чечимине бүгүнкү бийликтин эч кандай тиешеси жок. Конституциялык сот көз карандысыз. Курманбек Бакиев боюнча жогорку соттун өкүмү күчүндө турат. Ошондуктан эгер Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо, чек арадан өтөөрү менен камалат деп жазган Камчыбек Ташиев өз Facebook баракчасына. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жанар Акаев чукул кайрылуу кылды. Москвадагы мекендештердин орус омондору тарабынан сабалганын билдирди. Мекендештер Москвадагы кыргыз ишкеринин мончосуна омон менен бирге бастырып кирип келген жоон топ биздин жердештерди жапайыларча сабап киргени акылга сыябы? Бийлик өкүлдөрү, Тышкы иштер министрлиги, элчилик кана реакция. Кана өткөндө да кыргыз ишкеринин имаратына кирип келишип ОПГлардан, террорчулардан 5 бетер сабап кетишкен. ЭСТ мүчөбүз, союздашпыз, стратегиялык өнөктөшпүз деп жүздөгөн мекендешибизди сабатты унчукпай коебузбу? Тез арада тиешелүү иш-чараларды алып баруу зарыл. Жөн эле өз жумушун жасап, тынч оокат кылып жүргөндөргө мындай жапайылык, зөөкүллүк кылгандарды Орусиянын күч органдары тез арада жоопко тартып, маалыматты биздин эл алышы керек деп жазган Жанар Акаев өз Facebook баракчасына. Миграция министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттарга эскертти. Миграция министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандын жарандарына аталган өлкөдө мыйзамдуу жүрүү үчүн айрым негизги талаптарды аткаруу керек экендигин эскерткен. Ага ылайык Орусияда жүргөн кыргызстандыктар төмөнкү нерселерди өз убагында аткарууга милдеттүү. Убактылуу жүргөн жери боюнча аймактык миграциялык органда миграциялык каттоого турууга, медициналык күбөлөндүрүүдөн, мамлекеттик дактилоскопиялык каттоодон жана сүрөткө чүйүүдөн өтүү, эмгек келишимин же жарандык укуктук келишимди түзүү, эмгек ишин жүзөгө ашыруу максатында келген жарандар үчүн эмгек же жарандык укуктук келишимди миграциялык картада миграциялык органдардан белги алуу жолу менен жана убактылуу жүргөн жашаган жери боюнча каттоонун негизинде убактылуу болуу мөөнөтүн узартууга. Министрлик жогоруда көрсөтүлгөн талаптарды аткарбай Орусияда жүргөн жарандар контролдонуучу адамдардын реестрине киргизилерин, аларга карата бир катар чектөө чаралары колдонуларын билдирген. Министрлик аталган реестрге түшүп калбоо үчүн же андан чыгаруу үчүн Кыргызстандын жарандарын 2025-жылдын 30-апрелине чейин бардык документтерин тартипке келтирүүгө чакырат. Урматтуу Кыргызстандын жарандары, учурда реестрде сиз жөнүндө маалымат жок экендигине көңүл бурабыз. Россиянын ИИМинин миграция маселелери боюнча аймактык бөлүмдөрүнө же Россиянын ИИМинин паспорттук визалык борборуна, ошондой эле Москва шаарындагы Сахаровдагы көп функционалдуу миграциялык борборго Сахарова МЦЦга кайрылуу зарыл деп айтылат маалыматта. Соцфонддун төрагасы октябрда пенсия жогорулай турганын айтты. Быйыл Кыргызстанда 1-октябрдан баштап пенсия жогорулайт. Бул тууралуу Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Жыйында депутат Пархат Тулендибаев орточо пенсия 6900 сом экенин айтып, былтыр жашоо минимуму 7063 сомду түзгөнүн эске салган. 1-октябрга чейин биз пенсияларды ушул суммага жеткиребиз. Былтыркы орточо айлык менен инфляцияга карап пенсияны канчага көтөрүүнү чечебиз. Быйыл 7% көтөрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом каралды. Бирок камсыздандыруу төлөмдөрүнө жараша бул сумманы кайра карап чыгабыз. Жарым жылдыктын жыйынтыгында канча пайызга көтөрө тургандыгыбыз такталат, бирок 7%дан көп болот, деди Бактияр Алиев. Өлкөнүн конституциясына ылайык пенсия жана жөлөк пулдар жашоо минимумунан төмөн болбошу керек.
Конституциялык сот Курманбек Бакиевдин адвокатынын өтүнүчүн карап чечим чыгарды. Конституциялык сот Курманбек Бакиевдин адвокатынын өтүнүчүн карап чечим чыгарганын ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, буга чейин Бакиевдин жактоочусу Икрамидин Айткулов Конституциялык сотко адамды сыртынан соттоо өкүм чыгаруу Конституцияга канчалык туура келерин кароону суранып кайрылган. Конституциялык сот эгер адам жоопкерчиликтен качып чет өлкөгө чыгып же экстрадициялоо мүмкүн эмес болсо сыртынан өкүм чыгаруу баш мыйзамга дал келет. Бирок адам Кыргызстанга кайтып келип сот алдында жооп берүүгө даяр болсо, анда ал ишин кайра каратууга укуктуу деген чечим чыгарды деп жазылат маалыматта. Бул норма Кыргызстандын бардык жарандар үчүн иштей турганы белгиленген. Курманбек Бакиев 2010-жылдагы апрель революциясынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Кийин сот аны мамлекеттик коргоо кызматынын башчысы Жаныш Бакиев жана мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновду ак үйдүн алдында мас салгоо катууга күнөөлүү деп таап өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок кийин жогорку сот 60-тан ашкандарды өмүр бою абакка отургузуу жазасы колдонулбагандыктан Курманбек Бакиевдин жазасын өзгөртүп 30 жылга кыскарткан. Вьетнамдагы мейманканада эс үчүн жоготкон абалда табылган кыргызстандык мекенине кайтып келди. Вьетнамдын түштүгүндөгү Ничанг шаарындагы мейманканада оор абалда табылган кыргыз жараны мекенине кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ничанг шаарындагы ооруканага жаткырылып 1975-жылы туулган СА аттуу кыргыз жараны зарыл болгон ыкчам жардамдын комплекстүү чаралары көрүлдү. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында кыргыз жаранына Кханхова провинциясынын госпиталында квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүлгөн. Азыркы учурда анын ден соолугунун абалы канааттандырарлык. Вьетнамдын компетенттүү органдарынын маалыматы боюнча кыргыз жараны мекенине аман-эсен учуп кетти деп билдиришти министрликтен. Белгилей кетсек, аталган жаран март айынын ортосунда Ничанг шаарындагы мейманканада оор абалда табылган. Эч кандай уколсуз жана проколсуз гайморитти дарыласа болот экенин билет белеңиз. Бална ден соолуктуучунун борборунда мурунду тешпей эле, укол сайбай эле от процедурасынын жардамы менен гайморитти 10 күнүн ичинде дарылап беребиз. Акысыз консультация алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Биздин дарек Ош жана Жалал Абад шаарында. Дүйнө сулуусу 2025 сынагына Кыргызстандын атынан ким катышат? Айжан Чаначова Кыргызстандын атынан Дүйнө сулуусу 2025 сынагына катышат. Бул тууралуу Кыргызстан сулуусу сулуулар сынагынын уюштуруучулары билдирди. Биз Айжан Чаначова Кыргызстанды татыктуу тааныктарына ишенебиз. Мисс Кыргызстан сынагынын уюштуруучуларга ишенебиз жана ийгилик каалайбыз деп билдиришти. Дүйнө сулуусу 2025 сынагы 7 майдан 1 июнга чейин Индиянын Телангана штатында өтөт. Сынакка 132 өлкөдөн барган сулуулар катышат. Белгилей кетсек, Дүйнө сулуусу сынагы Индияда 2-жыл катары менен өтүп жатат. Былтыркы сынак Мумбай шаарында өткөн. Ошто 8 айдан бери 15 жаштагы Диана Халикова изделип жатат. Ош шаарындагы үйүнөн өткөн жылдын 19 августунда чыгып кетип дайынсыз болуп жаткан Диана Халикова изделүүдө. Бул туурасында Ош милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, ал Өзгөн районунда 2010-жылы 9 апрелде туулган. Кийген кийимдери үстүндө кара түстөгү футболка, астында кара түстөгү шым, бутунда кара түстөгү спорттук бут кийим. Өзгөчө белгилери боюнун узундугу 155-160 см, ак жүздүү, дене түзүлүшү арык, чачы сары түстө. Көргөн же билгендер болсо 032 33 506 36 0506 98 98 16 0557 27 87 60 номерларына байланышса болот. Депутат Баатыр энелерге сый акыны 5000 сомго көтөрүүнү суранды. 11 апрелдеги Жогорку Кеңештин Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында депутат Камила Талиева Баатыр энелерге берилүүчү сый акыны 5000 сомго көтөрүп берүүнү суранды. Ошондой эле эл өкүлү учурда Баатыр энелер алып жаткан пенсияга жылда 15% кошуп берүү керектигин кошумчалаган. Жогорку Кеңештен комитеттен дагы 1000 сомдук сый акыны 5000 сомго чейин көтөрүү токтомун чыгарткам. Президентке, өкмөткө канча жолу кат жаздым. Жогорку Кеңештин токтому аткарылбай жатат. Мага байма-бай аймактарга барганда Баатыр энелер кайрылышат. Бизде азыр 33 000 Баатыр энебиз бар. Ошонун баары сый акыны 5000 сомго көтөрүп беришсе деп жатышат. Азыр бизде элдин санынын көбөйүшү төмөндөп бара жатат. Баатыр энелерге мамлекет тарабынан камылга болушу керек. Азыр алар 6900 сом пенсия алышат экен. Бул жакшы, ошого жылда 10-15% кошуп берсеңиздер, деди ал. Талантбек Иманов жаңы кызматка дайындалды.
Иманов Талантбек Орускулович президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин ал президентке караштуу улуттук инвестиция агенттигинин директору кызматын аркалап келген. Иманов Талантбек Орускулович 1986 жылы 5 декабрда Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Үч Кайнар айылында туулган. 2004 жылы Каракол шаарындагы номер 6 Чехов атындагы орто мектебин, 2004-2005 жылдары Каракол шаарындагы номер 14 кесиптик лицейин аяктаган. 2017 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юрист адистиги боюнча аяктаган. Бишкектеги номер 93 балабакча мамлекеттин менчигине кайтарылды. Номер 93 балабакча мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Алынган объект Бишкек шаары Лагвиненко көчөсү 55 А дарегинде жайгашкан. Жалпы жер тилкесинин жалпы аянты 0,32 гектарды түзөт. Атайын кызмат 872 чарчы метрди түзгөн. Аталган балабакчанын имараты чет өлкөлүк уюмдун жеке менчигине мыйзамсыз чыгарып кетүү фактысы аныкталды. Алсак 1995 жылы номер 93 балабакчанын имараты жана аймагы Кыргызстандын колдонуудагы мыйзамдарын бузуу аркылуу мамлекеттик менчик статусун сактоо менен чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жайгаштыруу үчүн Тышкы иштер министринин карамагына өткөрүлүп берилгени аныкталган. Андан ары 1999 жылы мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Тышкы иштер министрлигине балабакчанын имараттын дипломатиялык статусу жок чет өлкөлүк уюмга сатууга макулдук берген. Сот органдарында козголгон доо арыздын натыйжасында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2024 жылдын 18 декабрындагы чечими жана 2025 жылдын 19 мартындагы Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын аныктамасы менен номер 93 балабакчаны сатуу келишими жараксыз деп табылды. Ошентип номер 93 балабакча мамлекеттик менчикке кайтарылды.